Андан кийинки башка нерсе бул ширк тууралуу билишибиз керек. Ширк кылган адамдын баардык соопчулук иштеринин баарысы күйүп кетет. Күйүп жок болуп, эч кандай ал кылган иштеринин, өмүр бою кылган жакшылык иштеринин эч кандай пайдасын албайт. Элестетсеңер, мисалы кайсы бир адам өмүр бою намаз окуп жүргөн, өмүр бою эртең менен багымдатка туруп, жамаат менен окуп жүргөн, 5 маал намазын калтырбай окуп жүрөт, садакаларын берип жүрөт, зекетин берип жүрөт, өзүнүн муктаждыгына карабай, орозо кармап жүрөт, Рамазанда орозо кармап, эртеден кечке чейин жеп ичүүдөн өзүн тыйып жүрөт. Ошондой эле баардык жакшылык иштердин баарын кылып жүрөт дагы, бирок булар менен бирге эле ширк кылып жүрөт. Ширк кылып жүрөт, чоң ширк кылып жүрөт. Мындай адамдын бара турган жери эмне болот? Буга чейин айтып кеткендей, бул адам тозокко барат дагы. Ал жактан эч качан чыкпайт, бейишке баруусу арам болот. Аллах Тааланы эч качан кечирбейт жана бул кылган иштеринин баарысы эмне болот? Бул кылган иштеринин баардыгы күйүп жок болуп кетет. Жана эч кандай бул кылган иштеринен эч кандай өзү пайда ала албай калат. Буга далил кандай? Буга далил Аллах Таала Кур'анда айтат: "Валакад ухия илейка ва илал лазина мин qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluк." Мына сага жана сага чейинки келген пайгамбарларга вахий болуп түшүрүлгөн эле. Аларга эмне дейт? "La in ashrakta la yahbatanna amaluк." Эгерде сен ширк кыла турган болсоң, сенин кылган иштериңнин баарысы күйүп кетет дейт. Аллах Таала кимге айтып атат муну? Кимге айтып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат. Мухаммад пайгамбарга айтып атат. Саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде Аллах Таала ага кайрылып айтып аткандан кийин, сага дагы ушинтип айтылды, жана сага чейинки пайгамбарларга да ушинтип айтылган деп айтып жаткандан кийин, биз өзүбүз үчүн эмне деп айта алабыз? Аллах Таала пайгамбарга кайрылып айтып атат. Сен ширк кыла турган болсоң, сенин кылган иштериңнин баарысы жок болуп кетет деп атат. А биз өзүбүз үчүн эмне деп айта алабыз анда? Биз кантип коркпой жүрө алабыз? Ошондой эле Аллах Таала башка сүрөдө 18 пайгамбардын атын атайт. 18 пайгамбардын атын атап бүткөн соң Аллах Таала айтат: "Валау ашраку ла хабита анхум ма кану я'малун" дейт. Эгерде алар ширк кыла турган болсо, кылган иштеринин баарысы күйүп кетет эле дейт. Караса, 18 пайгамбарды атап туруп, алар айтат: "Эгерде ошолор ширк кыла турган болсо, Аллахка шерик кошо турган болсо, алар кандай гана сооп иштери бар эле пайгамбарлардын. Өздөрүнүн коомдоруна динди жеткизген, алар акыйкатты жеткизген. Өздөрүнүн коомдорун караңгылыктан, капырлыктан исламга туура акыйкатка алып келишкен. Кандай гана кыйынчылыктарды туура жолдо болуп, кандай гана кыйынчылыктарды өткөрүшкөн. Ошонун негизине карабай, ошонун баарысына карабай дагы эмне кылат? Ал эмне дейт Аллах Таала? Эгерде бирок ширк кыла турган болгондо аларды, эгерде ширк кылышса, анда кылган иштеринин баарысы, ошол сооптордун баарысы жок болуп кетет эле дейт. Ошондой эле ширк бул дүйнөдөгү жана акыреттеги коркунучтун, өкүнүчтүн, бактысыздыктын жана азаптын себеби болот. Кандайча? Караса, бул дүйнөдөгү коркунучтун себеби жана акыреттеги дагы коркунучтун себеби. Аллах Таала Кур'анда айтат, Али Имран сүрөсүндө: "Санулqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Капырлардын жүрөктөрүнө алар Аллахка ширк кылгандыгы себептүү, эч кандай Аллахтан далилсиз, капырлардын жүрөктөрүнө биз чоң коркунуч салып салабыз дейт Аллах Таала. Эмне дейт? Ширк кылгандыгы себептүү, капырлардын жүрөктөрүнө биз чоң бир коркунуч салабыз дейт. Демек, адамдардын коркунучунун себеби бул эмне болот экен? Ширк себептүү болот. Ал эми ширк кылбай жүргөн адам эч нерседен коркпойт. Анткени билет, жалгыз Аллахтан баардык нерседен пайда зыянын баары Аллахтан, жана бул Аллах Таалага жалгыз тобокел кылат дагы. Эч кимге, эгерде Аллахтан башка эч кимге сыйынбаса, жалгыз Аллахка сыйынып жүргөн болсо эмнеден коркот? Ошондой эле ширк бул Аллахка карата болгон зулумдук, адилетсиздик. Анткени бул ширк кылган адам Аллахтын акысын бузган болот. Аллахтын бизден болгон акысы бар. Биздин үстүбүздө болгон Аллахтын акысы бар. Ал эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай: "Хаккуллахи алал ибад ай я'будуху ва ла юшрику бихи шай'a." Аллахтын пенделеринен болгон акысы, карасаңар, Аллахтын бизден болгон акысы бар. Ал эмне дейт? Жалгыз Аллахка сыйынып, жана ага эч бир нерсени шерик кошпогондук дейт. Биз жалгыз Аллахка сыйынсак, ага эч бир нерсе шерик келтирбеген болсок, ошондо биз Аллахтын акысын аткарган болобуз. Аллахтын акысын берген болобуз. Ал эми ошондой эле бул менен бирге эле анан биздин дагы Аллахтан болгон акыбыз бар. Ал кандай? Ва хаккул ибади алаллах алла ю'адзиба ман ла юшрику бихи шай'a дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ал эми адамдардын Аллахтан болгон акысы, ал ким Аллахка ширк кылбаган болсо, аларды азаптабосу" дейт. Биз эгерде Аллахка эч кимди ширк кылбасак, Аллах Таала бизди
азаптабайт. Жана биз ошол Аллахтан болгон биздин акыбыз болот ал нерсе. Карасаңар, ширк кылбагандыктын таухидти карманып жашаганын кандай фазилети чоң да. Ошондой эле билишибиз керек, ширк бул эң чоң адашуу жана бузукулуктун эң акыркы чеги болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'анда айтат, жанагы аятта: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша ва ма юшрик биллахи фақад далла далалан баида." Акыйкатта Аллах Таала ширкти кечирбейт. Бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет. Ал эми ким ширк кыла турган болсо, ал чоң адашуу менен адашкан дейт. Башка аятта айтат ушундай эле: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша ва ма юшрик биллахи фақад ифтара исман азима." Акыйкатта Аллах Таала ширкти кечирбейт. Бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет. Ал эми ким ширк кыла турган болсо, ал чоң күнөөнү ойлоп таптыр дейт. Эң чоң күнөө деп Аллах Таала айтып атат, жана эң чоң адашуу деп айтып атат. Бул ширк деген өтө жашыруун нерсе болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, ширк, силерге келе турган ширк бул караңгы түндөгү кара таштын үстүндөгү кубурсканын издеринин дагы жашыруун дейт. Адам өзү билбей эле ширк кылып жүрүшү мүмкүн. Карасаңар, эң чоң күнөө. Эң чоң күнөө. Бул биз буга чейин айткандай эмне? Жалгыз Аллах Таала кечирбеген күнөө болгондугу себептүү, демек, бул эң чоң күнөө болуп дагы эсептелет. Мындан дагы чоңураак күнөө жок. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан, Ибн Масуд деген сахаба келип Пайгамбар саллаллаху алейхи сурайт: "Айю замби а'заму индаллах?" Аллахтын алдындагы эң чоң күнөө кайсы күнөө деп айтканда, "Антажа'ала лиллахи ниддан ва хува халакаха" деп айткан. Сени Аллах Таала жараткан болсо, сен ага башка бирөөнү теңдеш кылгандыгың деген. Карасаңар, ширк эң чоң күнөө. Ушул эң чоң күнөөгө адам билбей эле өзү түшүп калышы мүмкүн. Адам өзү билбей эле эң чоң күнөөнү кылып жүрүшү мүмкүн. Субханалла. Демек, эмне экен? Бул өтө биз сактана турчу нерсе.